Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар. Сиздер менен табият берүүбүздө амандашып турган аты-жөнүм Айжамал Амирова. Ал эми бүгүн биз конокко Жашыл Альянс Кыргызстан юридикалык жактардын бирикмесинин адистерин чакырганбыз. Ал эми Жашыл Альянс Кыргызстан юридикалык жактардын бирикмесинин аткаруучу директору конокко келип отурат. Илгиз Камбаров. Саламатсызбы? Жана аны менен кошо долбоордун адиси Урмат Майрамбек уулу да келип отурат. Саламатсыздарбы? Алгач эле ушул биздин угармандарга кыргыз элине Жашыл Альянс Кыргызстан бул эмне? Бул кантип ачылып калды? Качан? Ушул жөнүндө толугураак маалымат берип өтсөңүздөр. Чоң рахмат чакырганыңыздар үчүн. Биринчиден, Жашыл Альянс Кыргызстан бул Кыргызстандагы эң чоң ассоциация. Бул ассоциация божомолдуп айтканда 60 мүчө кирет. Жашыл Альянстын тарыхы өтө мындай 10 жылга сүрүлөт. Божомолдуп айтканда 20 мүчөлөр кирген. Булар ошо экология тарабындагы адистер, эксперттер, уюмдар, активисттер. Ушулар ушуна жашынакай мындай Кыргызстанга жашыл экономиканы кантип өнүктүрсөк болот, туруктуу өнүгүүнү кантип алдыга жылдырсак болот деп ошонун баш кошуп ушул платформа түзүшкөн 12-жылчы. Андан өтүп 19-жылы ушул уюм Жашыл Альянс деп өзүнүн жаңы аталып, логотип түзүп, биринчи жолу Минюстан регистрацияга өткөнбүз. Ошондон 19-жылда биз ачылганда бир жакшы ири долбоорлорду ишке ашырганбыз, айрыкча улуттук климаттык форум өткөргөнбүз. Андан премьер-министрлер, депутаттар, министрлер катышып кеткен 19-жылы. Бул уюмга көп мүчөлөр кирет. Мүчөлөрдүн негизи багыттары бул жашыл экономика, жашыл айыл чарба, жашыл финансы, жашыл курулуш, билим, жаштар. Негизи ушул топтун баардыгын бириктирип биз уже мына жаңылышпасам 4 жылдын ичинде биз кыйла эле бир топ долбоорду ишке ашырдык. Азыр бизде бир божомолдуп айтканда 60 уюм кирет. Бул баардык экономика тармактарын камтыган уюмдар, баардыгы. Айрыкча мына 15-жылы билсеңиздер, Францияда Парижский келишим болот, Парижский соглашение 2015-жыл. Алда бул ондун деңгээлинде дүйнөдөгү баардык мамлекеттер кол коюшуп, ошол келишимге кирет. Биздин негизги миссиябыз бул туруктуу өнүгүү жана жашыл экономиканы алдыга жылдыруу алкагында элдин күч аракетин, билимин, акылын, финансылык булактарын, илимий жана билимий булактарын, саясий күчтөрүнүн күч аракеттерин бириктирүү. Ошолордун баардыгын айтылган бириктирип, биз ошол туруктуу экономика, туруктуу өнүгүүгө алдыга жылдырып жүрүп кетебиз да. Бул уюм Кыргызстанда эң чоң. Bundan тышкары Жашыл Альянс Орто Азиядагы климатический сет деп коет, ошонун мүчөсү болуп, жана ошону түптөгөн уюм. Биздин Кыргызстан аймактарынан чалышып, ошо кантип кошулсак болот деп сурашып немелат. Биздин эшиктерибиз ар дайым ачык. Ошо менен чакырып кетет элем, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жашыл немиргелердин колдоочулары, урматтуу ой пикирлештер. Кыргызстанда ушул жашыл экономикага өтөбүз деп биз бүткүл мамлекет, бүткүл экономиканын жаңы багытка которобуз деп аракет кылып атабыз да. Ошон үчүн ар инсандын аң сезими дагы өтө маанилүү бизге. Ар уюмдун жүрүш турушу, ошо стратегический өнүгүүсү дагы бизге өтө маанилүү. Биз менен ойлоруңуз качылашып кетсе, анда бизге кошулсаңар болот деп айтып кетет элем. Урмат мырза, сиз айтып өтсөңүз долбоордун адиси катары, ушул сиздер өтүп жүргөн долбоорлордон мындай эң өтүмдүүсү элге кайсыл болду эле? Же азыркы учурда кайсыл болуп атат? Кайсыга кызыгуу көп? Ошол боюнча токтолуп атсаңыз. Дагы жолу саламатсыздарбы? Туура суроо болду окшойт. Менимче эми канчалык деңгээлде чоң долбоорлор өттү жана өтүп жатат, бул тууралуу маалыматты кийинчерээк дагы Илгиз агабыз айтып кетет. Кудай буюрса, бирок учурда биз мына сектор хорика деп коет, эс алуучу жайларга биз азыр эко маркировканы киргизүүнүн астында турабыз.
бул анын өзгөчөлүктөрүнө токтолот. Эми өзгөчөлүктөрү биринчиден бул Европа жана башка мамлекеттерде кеңири тараган. Эко маркировка жөндөн жөн эле бериле бербейт. Бул деген ошол эле буга чейин айтып кеткендей ресурстарды үнөмдөө жана ушул экологияны жаратылышты сактоодогу бир чоң бир долбоорлордун бири болгон да. Бул дүйнөлүк коомчулукту алганда жаратылышыбыз ушул бойдон сакталып муундан муунга берилсе экен деп келатабыз. Эко маркировка ошонун бир бөлүгү болуп бүгүн орноп жатат да. Бул түшүнүк биринчиден бизге жаңы. Өзгөчөлүктөрү боюнча азыр эми Илгиз байкебиз өзү айтып берет. Эко маркировка тууралуу. Кечиресиз, бир суроо ушул жерде берип өтсөм, эко маркировка дегенде Кыргызстанда азыркы учурда колдонуп аткандар барбы? Башка түрлөрү бар. Башка түрлөрү. Эко маркировка деген негизи мен кыскача айтып кетсем, бул долбоор жөнүндө эко сертификация жана эко маркировка биз пилотный долбоор баштаганбыз. Паретто чоң долбоордун алкагында. Паретто бул продвижение энергоэффективности и ресурсоэффективности в секторе туризма деген. Туризмдин секторунда эко сертификацияны Кыргызстанда өткөрүүгө өзүнө мындай жеңип ошону өзүнө алган да, ошо миссияны. Биз буюрса бул эко сертификация эмнеге керек деген сурайт да. Эмне бул дегендечи, мисалы ошо имарат, отель, гостиницасы канчалык жашыл технологияларды киргизген, канчалык жашыл принциптерди колдонот, адистери канчалык билимдүү бар менеджерден же ушул сервис жагынан. Сарамжалдуулуктун негизи принциптери канчалык технология жагынан дагы, билимий жактан дагы, мындай сервис жагынан дагы канчалык киргизилген деген ошону биз даражалап баа беребиз да. Анан азыр биз пилотный кылып өзүбүздүн веб-сайтыбызда самооценка деп коет, өзүңөрдү мындай ченемдеп, өзүңөрдү кайсыл деңгээлдемин азыр деп туруп ошо суроолорго бир топ элүүдөй божомол айтканда 40 элүүдөй суроолор бар. Бул самооценка, а бул расмий эмес. Расмийге которуш үчүн биздин адистер менен Жашыл альянс менен байланышка чыгып, биз өзүбүздүн аудиторду жөнөтүп, ал аудитор уже мындай деталдашкан өзүнүн чек-листи менен баардыгы ошо материалдарын, политикасын, услугасын, сервистин, сапатын карап туруп, анан ошону бир даража берет. Анан ошону силер өзүңөрдүн кире беришинин эшигиңерге жабыштырып, ошону наклейка расмий, анан ошол эле маалымат биздин веб-сайтта көрсөтүлөт. Бул отель биздин сертификацияны алган, биздин веб-сайтта көрсөтүлгөн деп чыгат. Ошондо эмнеге бул маанилүү? Себеби статистика боюнча дүйнөдө эгер гостиница же ресторан өзүнө эко сертификация маркировкадан өткөн болсо, ошо илип турса, туристтер 70% туристтер ошол ресторанга же ошол гостиницага барып колдонуп ошол жерде жатышат экен. Бул дүйнөлүк практика. Демек, кандай пайда деген суроого силердин пайдаңар албетте киреше. Ошондуктан мен бунун аркылуу кошуп кетет элем, ушу эко сектордогу иштеген адистер, кесиптештер, урматтуу ушу жашыл технологияны киргизем деп умтулган ишкерлер, коркпой ошолорго инвестиция кыла беришиңиз керек. Себеби бул негизи силердин келечек, биздин Кыргызстанды жашыл экономикага төткө берген ушул биздин жеке ишкерлердин салымы да. Бул жактан эч качан жаңылбайсыңар. Бул дагы бир көйгөй. Буга карабастан бизге кышында свет өчүрүү болот. Мисалы, ошолор мощностьтер жетпейт, же булар эскерген. Ошон үчүн буларды мындай узак мөөнөттө иштеш үчүн буларды жаңылаш керек да. Жаңы технологиялар менен үнөмдөнгөн жашыл технологияларды киргизиш керек. Бизде Бишкекте смогтун проблемасы өтө чоң. Жолдорун да карап көрдүңүздөрбү? Албетте, ал деле биз ошо долбоорлорду деле кесиптеште иштеп атышпайбы? Албетте, бул мамлекеттик деңгээлде мындай кадамдар ташташ керек. Көп инвестиция керек. Биздин Бишкектин мындай четинде баягындай жыл массивтер, 52 жыл массив бар. Булар баягы спонтанный строительство башталып 90-жылдан бери азырга чейин. Божомолдоп айтканда 250дөн 350ге чейин адамдар жашайт. 4 миллиондар. Булар баардыгы көмүр күйгүзүшөт, колдонушат кышында. Себеби булар центральный электростанция цетке кошулган эмес, ТЭЦке. Ал жерде даже ооруканалар жок, мектептер жок, суу да тартылган эмес, же газ тартылган эмес, кыйынчылыкта жашайт. Бирок ошого булар муктаж болуп кышында эмне кылат? Ошол эле көмүрдү колдонот да турат. Доскообразбанк жакында 2 ай болду, $1 миллион жашыл облигация Кыргызстанда финансовый секторунда тарыхында биринчи жолу жашыл облигация чыгарды. Жаңылышпасам, булар облигацияны чыгарганда негизи 6 айга срок менен чыгарат да. Ошо 6 айдын ичинде $1 миллион облигацияны сатышат.
тапшырыш керек да негизи. А булар 1,5 айда 1,5 айда сатышты. 1-2 айда эле сатышты. Демек бул эмнеден белги берип атат? Бул жашыл экономика, бул учурдун талабы экенин биз көрүп атабыз да. Анткени 1,5 айдын ичинде $1 миллион облигациясы сатып алып атышат элдер. Ал эми кайра эле ошол эле эко маркировка жана сертификацияны эмне үчүн биз киргизип атканыбыздын себеби азырынча учурда биз хорика багытында иш алып барабыз. Жана айтып кеткендей эле отелдер, ресторандар жана кафелер тармагында биз ошо эко маркировканы киргизип, анын арты менен биздин Кыргызстандын ичиндеги улуттук жана баалуулукту атпайбыз, байлык депчи, бул суу, ошол эле биздин таза абалар, ошол эле биздин токой чарбалар, биздин жаратылыш бул баа жеткис байлык болуп эсептелинет да. Ошол ресурстар түгөнүп калбасын, ошону биз жоготуп албайлы, ошол сакталып турсун деген гана чоң саясий ой менен ушул эко маркировка долбоорун ишке ашырып атабыз да. Бул жерде көп суроолор бар. Мисалы, эгерде эми ар бир эле отель же кафе ресторандар андай жабдыктарга ээ эмес да бүгүнкү күндө, мисалычы. Анан көбү суроо берип атат да, эми ээ эмес болуп калсак биз эмне силерден маркировка ала албай калабызбы деген суроо пайда болот экен да. Эмне үчүн ала албай калышат? Алышат баары эле. Болгону бизде деген азыр категорияга бөлүп койдук. Мисалы, коло, күмүш, алтын жана платина деп категорияга бөлгөнбүз да. Мисалы, колого илиниш үчүн биздин 50 жана тестирование бар. Ошонун 50 суроо жообунун биз 30-уна дал келсе, имарат ичинде мисалы сууну үнөмдөйт экен, сууну кайра иштетип чыгарат экен, таштандыны сорттойт экен. Мисалы күн эме нурунан электроэнергия алат экен деп туруп биз ошондой категория эме суроо жообуна галочкалар коюп кетебиз дагы. Анан аягында 30 суроо же 35 суроо дал келсе, демек бул коло категориясынын эмесин маркировкасын алат да. Кайра эле ошол эле күмүш же алтын же платина алам десе, демек бул мотивация. Дагы ошондой жашыл технологияларды көбүрөөк колдонуп, балким биз жол көрсөтөбүз. Биз еще сопровождение да кылып беребиз. Мисалы, эгерде ошондой эле адистерге муктаж болуп атса, мен ушундай кылат элем. Же болбосо бир каржы булактарына муктаж болуп атса, биз жол көрсөткөнгө ар дайым даярбыз. Жакшы. Мындан ушул 2-3 жыл мурда элдин көз карашы кандай эле жашыл экономикага? Эми албетте климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу. Бизде дүйнөдө негизи мамлекеттер, айрыкча өнүккөн мамлекеттер, Европалар бул мамлекеттик деңгээлде өзүнүн саясат катары киргизишкен да. Жашыл партиялар парламентте отурушат. Мындай өтө үнөмдөнгөн жакшы мыйзамдарды кабыл алышат. Жашыл технологияларды киргизип жатышат. Элдердин да түшүнүгү, аң сезими өзгөргөн да. Европаны алсак. Бизде эми ушул дүйнөлүк багыттын алкагында бизге дагы ошо түшүнүк бир аз кирип келип жатат. Бирок толуктуу ар инсан буну билет, буну билими жакшы деп айта алганга менимче эрте. Биз ошо практикада байкап атабыз. Бирок негизи адистердин деңгээлинде, адистердин чөйрөсүндө өтө түшүнүгү жакшы. Биз мисалы ошо адистер, биздин ишибиз да бул. Аны эми эгер биз жалпы элди алсак, бизге ошо активдүү түрдө радио аркылуу, телевидение аркылуу, интернет аркылуу бизге көмөк көрсөткөн, жайыткан ошо маалыматты түшүндүргөн, чайнап оозуна салып берген ошондой колдоо, ошондой бизге көмөк керек да. Ошондуктан мен чакырып кетет элем, ушул учурду мен пайдаланып, сиздер менен биз бир жакшы подкаст ачып же жума сайын чыгарсак болот да. Негизи канчалык көп окуса эл ошо эмесине сиңет да, бара депчи. Булар эми адистер эмес да. Андай түшүнүшүбүз керек да, булар элде. Ар инсан өзүнүн күнүмдүк оокаты менен алек. Ошондуктан бул жерде медианын мааниси өтө маанилүү, оролу өтө чоң. Аябай жакшы. Дагы кошумча айта турган же калып калган сөздөрүңүздөр болсо кошумча айтып бул эко сертификация менен кошумчалап кетет элем. Урматтуу ошо радио угуучулар, биз ошо Жашыл альянс ушул Кыргызстанды келечек үчүн жашыл экономика өнүксүн деп, туруктуу өнүгөлү деп, өзүбүздүн сарамжалдуу болуп, сарамжалдуу принциптерди колдонуп, сарамжалдуу технологияларды колдонуп, негизи ошо сарамжалдуулук деген аң сезимин күчөткөнгө аракет кылып атабыз да. Бул биздин кичинекей салымыбыз. Бирок
силердин түшүнүгүңөр өзгөрбөсө алдыга жылыш кыйын. Практикада ошол эле жеке ишкер силер ээси эл. Жаратылыш менен колдонгон эл. Бул элдин байлыгы. Биздин негизи биз миллиондоп 1-2 адам түшүнсө, мисалы 7 миллиондон 100 миңи түшүнсө, билип алса бул жетишсиз. Бул бардыгы биргеликте колдонуш керек. Ошон үчүн маалыматты бөлүшкүлө, биз менен байланышка чыккыла, биз өзүбүздүн адистик ой пикирлерибизди бөлүшөбүз. Биздин эко-сертификациянын эгер силер гостиница же отель болсоңор, же ресторан болсоңор, сөзсүз түрдө биздин платформабызга катталыңыздар. Facebook'ta барбыз, Instagram'da барбыз, веб-сайтыбыз бар. Ошол аркылуу биздин кандай консультация керек, ошо чалып жазып чыксаңар болот. Албетте ошо эко-сертификация, эко-маркировканы биз буюрса улуттук деңгээлге чыгарганга биздин умтулабыз, күчүбүз, иш-аракеттерибиз, акылыбыз жана биздин профессионалдык деңгээлибиз буюрса жетишиктүү. Дагы бир жолу айтып кетет элем, бул ошо биздин пилоттук проект. Азыр 20 гостиница, отель, ресторанда алып атабыз. Буюрса күзүндө биз ошо 20 пилот программа бүткөндөн кийин организациялар биз ошолорду жарыялап күзүндө жашыл экономика жумасында ошону жарыялап айтабыз. Ошондо биз да расмий түрүндө чыгабыз. Ошондон баштап буюрса эмки жылдарда биздин эко-сертификация, эко-маркировкабыз ушундай биздин экономикабызга салым кылган бир жакшы долбоорго айланат деп ишенем. Рахмат. Эми урматтуу угармандар, биринчиден жашыл экономиканы колдоого, жашыл Кыргызстанды бирге курууга баарыңыздарды чакырам. Эмне үчүн бул маанилүү? Анткени биз эгерде келечегибизди жаркын бир жашоо катары көрө турган болсок, биз демек экологияны, жаратылышты сакташыбыз керек. Жаратылышыбыз менен бирге жуурулуп, анткени биз деле жаратылыштын бир бөлүгүбүз да. Жараткан ушинтип жараткан бизди. Ошондуктан ар бир инсанды, ар бир кыргызстандыкты чакырып кетем. Экинчиден, эко-сертификация жана эко-маркировканы Кыргызстандын чөлкөмүндө, аймагында, улуттук деңгээлде киргизүүгө деги эле хорика тармагына ушул эко-маркировка киргизели деп чуркап жүрүп, бизге вазыйпасын буйруп жаткан Перетта долбооруна биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени жөндөн жөн эле баягы долбоорлор бериле бербейт. Демек 10 жылдык тарыхы бар Жашыл альянс Кыргызстан ушул долбоорду алып кетүүгө толук күчү, билими, көз карашы жетишет деген бир чоң ишеним берип атат да. Ошондуктан Перетта, ЮНИСЕОН жана башка ушундай биздин партнерлорго, шериктештерге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Жакшы, ал эми урматтуу радио угармандар, бүгүнкү табиат берүүбүздө эфирде мен Айжамал Амирова алып бардым. Ал эми бүгүнкү бизде конокто болгон Жашыл альянс Кыргызстан юридикалык чактардын бирикмесинин аткаруучу директору Илгиз Камбаров жана долбоордун адиси Урмат Майрымбек уулу болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Элге өтө пайдалуу бир кеңештер, сунуштар болду деп ойлойм. Рахмат чоң. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Тунук эфир каалайбыз.